Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен Дасторкон четиндеги университет программасынан билим тарбия баалуулугу деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова. Алгач сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Билим тарбиянын турмуштагы зарылдыгы жана пайдасы, билим тарбия алуунун жана пайдалануунун жолдору, айымди пайдалануу. Ушул темада агайдын айтып бергенин мен сиздерге жеткиргенге аракет кылам. Анда эмесе урматтуу ата-энелер көңүл буруп, кунт коюп угуп алыңыздар. Жусуп Баласагындын билим тууралуу айткан эң сонун сөздөрү менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Билимдин жыпар менен мааниси окшош, экөөнү өзгөлөрдөн катып болбос. Билимдүүгө окуу кийим аш болот, билимсиздер ушак менен дос болот деген сыяктуу эң сонун учкул сөздөрдү, макала каптарды балдар менен биргеликте Дасторкон четинде ар дайым чечмелей жүрүңүздөр. Билим баалуулугун, билим бул өнөргө, максатка жетүүгө, Кудайды, элди, ата-энени ыраазы кылууга эң туура жол экенин балдарга айтып түшүндүрүү зарыл. Билим алууга кызыктыруу, билимдин булагы бул мектеп, китеп экендигин түшүндүрүү менен бирге, билимге болгон ызат урматтын үлгүсүн биринчи кезекте ата-эне өзү көрсөткөнү эң жакшы болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, ушул жерден дагы агай эң жакшы ойду айтып кеткен. Билимдин баалуулугу бул жалаң гана билим алуу, башкалардан өзгөчөлөнүп, жакшы жыргап жашоо, малга, бакытка жетүү эле эмес, билим алуу бул сооптук иш экенин, улуу жана түбөлүктүү экендигин, Кудайга жага турган иш экенин айтып түшүндүрүүбүз керек. Тарбиянын баалуулугу билимден кем эмес, мүмкүн билимден да артык экендигин айтып түшүндүрүү. Билим тарбиянын турмуштагы зарылдыгы жана пайдасына өзгөчө балдарга токтолуу керек. Мисалы, билим баалуулугу биздин ошо айым китепте, ата-энелер сиздер үчүн китебинде дагы билим баалуулугу тууралуу таблицалар бар. Ошол жерден дагы өз алдынча окуп чыксаңыздар болот. Жана YouTube каналыбызда билим баалуулугу деп дагы жазсаңыздар болот. Айымден жана устаттык өнөрү китебинен ушул темада эң жакшы таблицаны чечмелеп дагы видео сабактар жасалган. Ошону дагы бир жолу көрүп алсаңыздар болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, тарбия жөнүндө балдарга айтканда, Дасторкон четиндеги университет бул өзү дагы чоң тарбия булагы болуп эсептелет. Тарбияны ата-энеден, мугалим, тарбиячыдан, табигаттан, турмуштан алуу зарыл экендигин айтып, ошол эле убакта эң чоң маселе бул өзүн өзү тарбиялоо зарыл экендигин түшүндүрүү. Агайдын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат деген дагы китеби бар. Мына ошондогу өзүн өзү тарбиялоонун жолдору, методдорун кыскача айтып, кызыктыруунун дагы мааниси өтө чоң. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, билим тарбиялоонун жолдору жөнүндө агай эң жакшы ойду айтып кеткен. Билим тарбиялоонун жолдору бул сабак, ирим, кошумча сабактар, факультативдер, консультациялар экенин, курстарга катышуу, семинар, лекцияларга катышуу, ошондой эле интернетти, телевизор, радиону билим алууда пайдалануу, биларман адамдар менен баарлашуу, китеп окуу, булардын баары билим алуунун эң ишенимдүү жолдору экенин балдарга айтып түшүндүрүү зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, кылым жашасаң, кылым оку дегендей, билим алуу бул мектеп, университет менен эле чектелбестен, өмүр бою билим тарбиялоонун зарылдыгын айтуу. Көңүл бөлүп, маани берип уксаңыздар, урматтуу ата-энелер, ушул жерден дагы агай эң жакшы ойду айтып берген. Дасторкон четиндеги университетте сөзсүз түрдө сиздерге жардамы тиет. Айыл, район, шаардагы, мамлекетибиздеги илим билимдүү, тарбиялуу адамдарды мисал келтирүү. Мисалы Сабырбек Жумабеков, академик Иса Ахунбаев, Нуржигит Кадырбеков, Дүйшөн Шаматов жана башка көптөгөн элге көп кызмат кылган инсандарды мисал келтирүү. Өзүнүн айыл, район, шаарындагы белгилүү аалым, окумуштууларды, инсандарды балдарга мисал келтирүү менен аларды илим билимге кызыктырып, силердин эң жакшы билим тарбия алышыңар биздин бактылуулугубуз болот. Силердин ар бир алып келген 5 деген бааңар, ар бир жакшы мүнөзүңөр,
пейлиңердин тарбияңардын өзгөрүп өсүүңөр бизди ыраазы кылат. Ошон үчүн өмүр бою жүзгө келгенче билим тарбия алууга чаңкоо менен жашагыла балдарым деп дасторкон четиндеги университетте баарлашсаңыздар балдарга эң жакшы таасирин берет. Ошол эле учурда билимди тарбияны өз алдынча алууга үйрөтүү, билимди өз алдынча алууда акыл эмгегинин маданиятынын пайдасы, анын артыкчылыгы жөнүндө түшүндүрүү, аемди колго алып, ошол китепке кызыгуусун ойготуу, өз алдынча билим алууда өзүн өзү тарбиялоодо аемдин өтө чоң мааниси бар экендигин түшүндүрүңүздөр. Ушул жерден мен дагы өзүмдүн оюмду кошумчалай кетсем, энелер мектеби тайпаларында көпчүлүк энелер айтып калышат, бул акыл эмгегинин маданияты мугалимдер, окуучулар, студенттер үчүн турбайбы деген ойлор дагы айтылат. Демек, ушул жерден корутунду чыгарсак болот, урматтуу ата энелер. Сөзсүз түрдө бул акыл эмгегинин маданиятын ата эне окуса, андан кийин ошол жердеги темаларды кызыктырып балдарга чечмелеп айтып берсеңиздер, балдар өзү дагы ошол китепке болгон сүйүүсү ойгонуп, алар дагы сөзсүз түрдө колго алып окушат. Бул өздөрүнүн жашоосунда абдан керек болгон методика. Анда эмесе, урматтуу ата энелер, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Дасторкон четиндеги университетте сөзсүз түрдө эң жакшы темалар менен баарлашыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.